7 жаштагы Нурислам ит каап алгандан кийин бүгүн гана эсине келип бир аз сүйлөшө баштаган. Катуу коркуп калгандыктан ошол жерден эс учун жоготуп койгон эле. Ак тилек жаңы конушунда аялдаманын жанында кетип баратса, Ротвейлер породасындагы чоң ит кол салган. Жөн гана кол салбастан бутунан тартып сүйрөп бараткан. Мен кетип алсам тиштеп алды. Сүйрөдү, айланып. Анан бошотту, анан кайра тутуп алды. Жамбаш менен тиштеди. Дагы бер Кутман тиштеди. Үйүнө алып кирип атты. Итпи? Сүйрөп, Ооба. Сен жүрөң. Патинкам чечилип кетти да. Патинкам окуп кетти. Эгер эл чуркап келип ажыраштырбаганда Нурисламдын абалы кандай болмок белгисиз. Аны троллейбустун айдоочусу көрүп, иттен куткарып калган. Бул үчүн аны бүгүн Бишкек мэриясы кол саат менен сыйлады. Бирок асылган ит баланын бир топ жерин зыянга учуратууга үлгүргөн. Ит жамбашын тиштеген, катуу тиштеген, yüzü болгонда 3 жеринен жамбаштаганчы. Бул жагын тектирдик. Анан бул жагына перес кылдыбыз. Бүтүп перес кылдыбыз. Бул жагын эс болгон балтырынчы. Ошол эс болгонда. Сөөгө жеткизбей алгандар. Бул жагымсыз окуя Нурисламдын ден соолугуна гана зыян келтирбестен спорттук жетишкендигине да залакасын тийгизди дешет ата энеси. Бирок буга карабай иттин ээси анын атылуусуна каршы болуп жатыптыр. Алар бала итке өзү тийишпесе, ал капмак эмес деген ойлорду айтышкан. Эми 7 жаштагы Нурислам узакка чейин дарыланууга туура келет. Түшкөнгө караганда жакшыраак болуп калды бала. Дагы кичине жатып туруш керек болот. Антибиотиктерин алып, дарыланып, перевязкаларын жасап туруш керек. Кан агып атат. Каны токтобой кичинеден канап калат. Шаардагы жолбун иттердин айынан жабыркагандар аз эмес. Мындан уламаларды мезгил менен атып турушат. Былтыр 4,5 миңден ашуун ит жок кылынган. Быйыл жыл башынан бери эле атылган иттердин саны 400гө жетти. Айрымдар муну ырайымсыздык деп эсептешет. Мындан улам атайын жолбун иттерди кармап багуучу жай ачуу боюнча долбоор мындан 4 жыл мурда иштелип чыгып, бирок колдоо тапкан эмес. Эми баягы иттерди чогултуш үчүн бир жерде приют ачалат деген биздин долбоор бар эле, бирок ол долбоорду эч ким колдогон жок. Ал долбоорго бир 4-5 жыл болуп кетти. Андан кийин былтыр болсо декабрдык сессияда каралып, андан кийин депутаттар менен чогуу иштешип, андан кийин азыр быйыл буюрса мен ойлойм бир приют ачылат го, иттерди стерилизация кылганга баягы барынтаң ата эле ит атар болуп кетпейлик деген үмүтүбүз бар. 7 жашар балага кол салган ит болсо учурда ветеринардык пунктта камакта экен. Эми ал ит атууга кетеби же дарыланууга жөнөтүлөбү 10 күндөн кийин чечилет. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.